Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, баарыңыздарга Алланын рахматы, ырайымы, мээрими тынчтык болсун. Мындай жакшы сөз бар. Конок келип кала тургандай үйдү таза кармагын. Өлүм келип кала тургандай жүрөгүңдү таза кармагын. Себеби өлүм айттырбай келет, конок да айттырбай келет. Өлүм ал уктап атканда келет, тойдо жүргөндө келет, тансыга чыгып атканда келет, машинеге чыгып атканда келет, самолетко чыгып атканда келет, адамдын акысына кирип атканда келет. Ар бир акыбалда өлүм келип калышы мүмкүн. Ал айттырбай келет, капысынан келет. Мен айтайын деген бир окуя менен бөлүшүп кетейин дедим. Биз ушундайбыз. Өлүм келип калганда биз ушул жерден кутулуп кетсек, ушул жерден мындай болсок, ковидтен аман эсен калсак, мындай иштерди кылам дейбиз дагы, бирок эшеги суудан өткөндөн кийин кайда өлүм келбей тургандай жашап калабыз. Мен өзүмдүн окуя менен бөлүшүп кетип атам. Бул акыл айтыш эмес, эскерткиле, эскертүү момундарга пайда берет дейт. Самолет жакында эле Жалал Абадка учуп бардык, андан келип Оштон Бишкекке учуп атабыз, кайда Дубайга, андан кийин жакында болуп калса Германияга учайын деп атабыз, андан Саудияга, андан Хорватияга учуп. Көп самолетто, көп мен жайында эле бош болбосом, көп убактын самолетто, аябай көп учабыз да. Ошол кезде самолетто турбулентность самолеттун калчылдаганы барго, бул самолетко түшкөндөр жакшы билет да. Настолько бир жолу 40 күн даваттан келатып, мен ойлодум, ошо 99% уже өлдүк окшойт деп, самолет кулады окшойт. Настолько самолет калчылдады, адамдар эз учун жоготуп койгон убактар да болду да. Ушундай убактарда. Ошол кезде мен даваттан келатканда таква адамдардын немеси менен кармалып калды окшойт. Бизге окшогон күнөөкөрлөр болсо самолет оңдорулуп кетмек беле. Айтайын деген мен ошол жерде кейигеним аябай эме болду да. Көбүрөөк намаз окубай, эртерээк намазды баштабай, көбүрөөк жакшылык кылбай, көбүрөөк адамдарга жакшы нерселерди жарыя кылбай, жакшы мамиле кылбай, кыскасы жакшылыкты жайылтпай деп мен кейигеним, дайын эмес экеним ошол болду да. Ошон үчүн туугандар, айтайын деген, өлүм чынында айттырбай келет. Биз канчалык дайынбыз, дайын эмесбизби? Ошол суроону өзүбүзгө берип көрүш керекпиз да. Биз эртең окуйбуз деп атат. Балким биздин ар бир күнүбүз акыркы болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бекер айтылган эмес экен да. Өлүм келип кала тургандай жүрөктү таза кармайык, конок келип кала тургандай үйдү таза кармайык депчи.